Достор, ассаламу алейкум. Бул видеону бардык таксисттер көрсүн. Бардык таксиде иштеп аткан айдоочулар бардыгыбызга тиешелүү. Негизи акыркы учурда выделенкадан штраф келип атат. 4,5 рубль штраф келет, бирок 25% скидкасы менен 3375 рубль деп келип атат подряд. Могу марттан баштап, марттын башталышынан баштап уже келе баштады. Подряд уже келе баштады выделенкага. Негизи бул штраф болсо жөнөкөй гражданский машина, лицензиясы жок машина автобусный полосага түшсө ошон үчүн келет да. Биз болсо таксиде иштеп жүрөбүз деп түшүнбөй атат. Яндекс заказ берип атат, эмне үчүн выделенкага штраф келет деп же ошону азыр жалпак тил менен түшүндүрүп кетейин. Так, мынакей достор, лицензия, чтоб таксиге чыгыш үчүн лицензия алыш керек да. Лицензияны алгандын эки жолу бар да азырчы. Оодон алса болот же ИПдан алса болот. Көбүнчө машинаны өзүнө оформление кылып, бөлөк адамга эле физический лицого оформление кылып туруп, лицензия без переоформления деп айтып атат го, ошону көбүнчө оолор алып берет, оогочу. А ИПлар болсо эч качан алып бербейт бөлөк немегечи, бөлөк бирөөгө. ИПлар только өзүнө оформление болгон машинага гана көбүнчө алып беришет. Бирок ИПга мало рискованный, азыркы штрафтар ИПга аз келип атат. Көбүнчө оодон лицензия алган машиналарга, ого оформление болгон машиналарга келип атат. Эмне үчүн мындай штрафтар келет? Потому что таксиде иштеп жүрсө, таксиде иштеп жатса Яндекс заказ берсе деле. Анткени былтыр 2023 жылдан баштап эки этап менен лицензия чыгып калганда, биринчи этап болсо машинага чыгат лицензия. 3 күн, 4 күндөн кийин, 1 жумадан кийин чыгат. Кайра биринчи этап чыкканда, кайра реестр перевозчикке экинчи этапка тапшырыш керек. Эгерде экинчи этапка, биринчи этапка тапшырганда айтат, выделенкага түшпөй айдап жүрө берсең болот. Бирок выделенкага түшсөң штраф келет депчи. Немеде бул болсо реестр перевозчикте жок болот экинчи этабычы. Биринчи этапты болсо кайра экөөнү байлаш керек. Связанный кылыпчы. Экинчи этапты байлагандан кийин, анан кийин смело как положено иштеп жүрө берсе болот. Көбүнчө 10 күндүн ичинде чыгат экинчи этапчы. Андан кийин ушу полноценный неме болот, лицензия болот, как положено иштеп жүрө бересиң. Озгопту дагы экинчи этап неметкенден кийин, чыккандан кийин озгопту дагы машинага алып, карточка фрахтовщикка жазап, озгопту дагы реестр перевозчикке байлаш керек. Анан кийин ошондо неме чыкпайт да, штраф келбейт. Простой схемасы ошондой. Бул 2000 мурда деле лицензиялар өчүп кетчи, бирок 2023 жылга чейин бул бир этап менен эле тапшырылчу. 2023 жылдан бери жаңы закондорго өзгөрүүлөр кирип, бир этап, эки этап болуп, ошондой өзгөрүп кеткен да. Анан эмне үчүн экинчи этап өчүп калып, выделенкадан штраф келет дагы? Яндекс болсо бул биринчи этапты эле карап, ушул лицензия бар болсо заказ бере берет. Буну эч ким текшербейт. Яндекс заказ берсе, значит иштеп жүрөм деп иштеп жүрө берет дагы. Бул экинчи этабы өчүп кеткен үчүн выделенкадан штрафтар келет. Эмне үчүн экинчи этап өчүп кетет? Анткени ИПга же оого штрафтар келет. Кандай штрафтар келет? Так, азыр көргөзөйүн кандай штрафтар келгенин. Так, мынакей. Могу программага киребиз. Программага киргенде обычный мына машиналарга мына келип атат турабы? Мондай штрафтарчы выделенкага. Бул обычный машиналарга келген штрафтар мынакей. Выделенкага келген штрафтар автобусный полосагачы. Так, назад кылабыз. Эмне үчүн лицензиялар өчүп кетет? Эң ылдый түшкөндө бул машинага келген штрафтар. Анан кийин организацияга келген штрафтар бар. Штраф организации дейт. Мисалы мына Белес ИП деп турат. Мисалы мына Горизонт авто деген организация бар, мына Бизнес консульт деген организация бар, 19 штраф бар экен. Гранат деген организация бар. Так, эки мынакей 8ге 9 кошсо 17 штраф. Райзен деген организация бар. Райзенде так 22, 23, 24, 27 штраф бар экен. Бул штрафтар мына осуществление перевозок с нарушением профессиональных квалификационных требований дейт. 50 000 рубль экен, 50% скидкасы менен. Так, полный жазылып турат. Так, дальше следующий штрафты карайбыз. Бул
осуществление на транспортном средстве для перевозки пассажиров и багажа цвет схемы легкового такси дейт. Желтый, белый, серый цветы не соответствует этсе. Ушундай 25 000 штраф келет экен. Так, дальше 7,5 000 дейт скидкасы менен. Отсутствие в салоне легкового такси информации о предусмотренной правилами перевозок пассажиров и багажа дейт. Мынакей ушундай штрафтар көп келе берип, бул штрафтар болсо судебный приставка өтүп кетип, мынакей судебный приставка өтүп кеткен штраф. На Долгов Федеральная служба судебных приставов дейт. Так, ушундай штрафтар көп болуп кеткен үчүн лицензияны өчүрүп коет. Мынакей 50 000 штраф жүрөт, 100 000 штраф жүрөт. Уклонение от исполнения административного наказания дейт. Мынакей ушундай штрафтар көп болгон үчүн лицензия күйүп кетет дагы, машинанын лицензиясы кала берет дагы, перевозчиктин лицензиясы күйүп кетет. И ошон үчүн выделенкадан штрафтар келип атат. Ошондой достор. Видеода аябай кыска нуска эле тартайын дегем, кичине узагыраак болуп кетти окшойт. Этят бололу, особенно мисалы мен эжеме оформление кылып же байкеме оформление кылып туруп, анан кийин лицензия бесип бери оформление кылып, бирөөдөн лицензия алып, анан кийин иштеп жүргөн адамдар аябай көп биздин арабыздачы, кыргыздардын арасында. ИПда иштегендер деле лицензияңарды текшерип неметкиле, текшерип жүргүлө, карап жүргүлө, потому что ар ким өзү үчүн жооп берет. Силер мисалы бирөө лицензия алып берген адамга могу штрафымды 70 000, 100 000 штраф келди бир күндө, ушунун баардыгын төлө десең, ал эч качан төлөбөйт в жизни. Ошондуктан өзүңөргө өзүңөр сак болгула. Комментарийге жаза кеткиле, кимге канча штраф келди, ким лицензия бесип бери оформление алды эле, кимдики одон лицензия алды эле, ким ИПдан лицензия алды эле. ИПга деле келип атат, менин тааныштарым бар, ИП иштеткен, аларга дагы келди ал мындай штрафтарчы. Өздөрү түшүнбөй атат эмне үчүн келип атканынчы. Кыскасы ошондой ситуация болуп атат азыр. Ошондуктан бири бирибизге мындай неме бололу, сак бололу. Билген маалымат болсо, мен эгерде айтпай кеткен маалымат болсо, комментарийге жаза кеткиле. Бул видеого лайк басып бөлүшө кеткиле. Балким мындай пайдалуу болоттур бөлөк адамдаргачы, бөлөк мекендештерге. Ишиңерге ийгилик, бекемден соолук. Ассаламу алейкум, эмки видеодон көрүшкөнчө.